Өнүгүү Прогресс партиясы Бакыт Төрөбаевди президентке талапкер катары көрсөтүп, расмий билдирүү жасоо маалында замандаш ассоциациясы менен Өнүгүү фонду эки тараптуу миграция маселелери боюнча меморандумга кол коюлганын билдирген болчу. Андан көп өтпөй замандаш партиясы президентке Бакыт Төрөбаевди колдоп чыкты деген маалыматтар чыга баштады. Учурда замандаш партиясы Төрөбаевди президентке колдобоорун айтып, жөн жерден саясатка айлантып жиберди деп нааразы. Өнүгүү Прогресс менен замандаш партиясынын эч кандай президенттик шайлоодо колдоо тууралуу эч кандай сүйлөшүү болгон эмес. Эч кандай келишимдерге кол коюлган эмес. Бул жерде болгон эле саясатташтыр, айрым саясатчылар ушуну саясатташтырып башкача нукка бурмалап атышат. Мунун баары да чындыкка жатпайт. Айрым партиялар саясий ушактарды жаратуу менен алек болушта. Кээ бирлери президенттик жарышка түшөөрүн ачык айтпаса да, калк арасында атайлап маалыматтарды таратышууда. Буга чейин эки акыйкатчы Турсунбек Акун өлкө башчылыгына бараарын билдирсе, Атамекенчи Болот шээринин иниси Баткен шээрдин талапкерлигин көрсөтөөрү да коомчулукта айтыла баштады. Адаттагыдай эле куудулдардан кур калчудай эмеспиз. Жамбыл Камчиев ЖМК аркылуу президенттикке камданып жатканын билдирип чыкты. Ал эми расмий Өмүрбек Бабанов, Темир Сариев Бакыт Төрөбаевдин президентке талапкерлигин көрсөткөнү белгилүү болгон. Бирок айрым парламентарийлер аты аталгандардын артында жаман сөздөр ээрчип калгандар. Кандайдыр бир идеалдуу урактары чыкпай жатканын айтышат. Кудай буюрса күзгү шайлоого жеткичекти, мен ойлоп атам. Неби туркун компроматтар чыга баштайт. Бири-бирин каралагандар болот. Ошонун аркасы менен ким лидер болуп чыгып, ким алдыга озуп чыгат дегени азыр айтыш эрте, кыйын. Бирок жеке оюмда эл таңдайт, эл таразылайт. Ал эми саясат талдоочулар президентке талапкерлердин саны мындан да өсүшүн болгоолоп жатышат. Эмитен эле президенттик жарышка чыгаарын жар салып чыгуулардын башталганы сырткы күчтөрдөн саясий жана материалдык колдоо табууга болгон аракети катары саясат талдоочулар сыпатташууда. 28 февраль күнү Россиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга келүүсү кандайдыр бир нерседен кабар берип турат дешет. Жакында мисалы үчүн Россиянын президенти Путин келатканынан кээ бирлер ушундай маани чыгарып атышат да. Ушул кайсы бир мүмкүн болгон Россияга жакын болгон Россия тарабынан жактырылган кандидаттар ошо Москвадан каржы жагынан жардам алат экен деген. Бул эгер ошондой болчу, бул мыйзам болсо, бул орой мыйзам бузуу болуп калмак. Ошол эле батышка да ошондой тиешелүү, Кытайга да ошондой тиешелүү, баарысына ошондой. Кыргызстандын ичиндеги гана Кыргызстанга таан болгон уюмдар, кишилер, ишкерлер жана ошо саясатчылар өздөрү каржы таап, өздөрүнүн каржысын гана колдонууга укуктуу. Балким мерте президенттик өнөктүк айрымдар үчүн кара пиарларга кабылуусун алып келсе, кээ бирлери үчүн элге таанылууга мүмкүндүк берет. Ал тапта талапкерлердин бири-бирине биригүүсүнө да шарт түзөт дешет эксперттер. Президенттик шайлоо ушул жылдын 19-ноябрь күнү болоору белгиленген. Мыйзам боюнча президент 6 жылга бир эле мөөнөткө шайланат. Ички жана тышкы коопсуздукка жоопкер. Ошондой эле тышкы саясатты жүргүзөт. Учурдагы президент Алмазбек Атамбаев бул жолку шайлоого катыша албайт. Улукбек Кутманбаев, Адлет Марсбеков, Вести Бишкек.